Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу кабарлардын жыйнагы 11 каналын түзөгөсүндө аты жөнүм Назика Атамбекова. Кыскача кабарлардын топтомунан баяндайм. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы коркунучтуу жерден 8 үй бүлө мажбурлап көчүрүлөт. Кызыл Суу жана Кызыл Көл айылдарынын тургундары үйлөрүн өз ыктыяры менен таштап кетүүдөн баш тартып жатышат. Бул арада Казакстандын Атырау облусунда катуу шамал болуп, көп кабаттуу үйлөргө зыян жеткирди. Катуу шамал айрым көп кабаттуу үйлөрдүн чатырын учуруп кетти. Өзбекстанда 200 дарыкана лицензиясынан ажыратылды. Ушул өңдүү аракет Кыргызстанда башталды. Министрлик ооруканалардын имараттарында жайгашкан дарыларды жабууну көздөөдө. Кыргызстанда дары-дармек бааларына кандай көзөмөл жүргүзүлүп жатат? Талкуубуздан көрүңүз. Эми бир четтен баштайлы. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы коркунучтуу жерден 8 үй бүлө мажбурлап көчүрүлөт. Кызыл Суу жана Кызыл Көл айылдарынын тургундары үйлөрүн өз ыктыяры менен таштап кетүүдөн баш тартып жатышат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалыматына караганда, жер көчкү коркунучу бар аймактан 80 түтүн кишини көчүрүп кетүү зарыл. Мурда аталган аймактан 10 үй коркунучтуу зонада экени айтылган. Кыргызстан боюнча жыл башынан бери 17 жер көчкү катталган. Жалпы өлкө боюнча 10 миңден ашуун коркунучтуу участоктор бар. Алардын ичинен 4 миңден ашык калктуу конуштарга коркунуч келтирип турат. Эске салсак, табигый кырсыктан улам айрым жерлерде адам өлүмү катталууда. 26 март күнү таңга жуук өзгөндө жер көчүп 6 кишиси менен бир үй бүлөнү басып калса, 28 март түнү Бишкек Ошуна жолун кардан тазалап жаткан транспорт министрлигинин 4 жолчусу каза болду. Жер көчкү каттала турган аймактар көпчүлүгү түштүк жакта жайгашкан. Алсак Ош облусунда Ош шаарынын айланасы Яссы дарыясына куйган майда куймалар агып өткөн аймактар. Жалал Абад облусунда Падыша ата, Көгарт, Майлуу суу жана башка дарыялар агып өтчү өрөөндөр кооптуу деп саналат. Ал эми Баткен облусунда Кызыл Кыя шаарында жана Сүлүктүү райондорунда да жер көчкү коркунучтары бар. Ысык Көл облусунда Тоң жана Жыргалаң дарыялары агылып өткөн өрөөндөр кооптуу болуп эсептелсе, Нарында Миң Куш шаарчасы менен Нарын дарыясы агып өткөн аймактарда жер көчүшү ыктымал. Эми дагы жаратылыш кырсыгынын кесепет туурасында. Бул жолу Казакстандын Атырау облусунда 29 мартта каттуу шамал болуп, көп кабаттуу үйлөргө зыян жеткирди. Каттуу шамал айрым көп кабаттуу үйлөрдүн чатырын учуруп, терезелерин сындырып кеткенин жазды. Синоптиктердин маалыматына караганда, шамалдын ылдамдыгы секундасына 22 метрге жеткен. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар департаментинин билдирүүсүндө шамал Индыр районунда бир имараттын чатыры учуруп, Исатай районундагы мектепке зыян келтиргени айтылат. Атырауда Смагулов көчөсүнүн үйдүн чатыры учуп, бир нече бак кулаган. Башка жаңылыктардан, Кыргызстандагы ооруканалардын имараттарынын тышында же ичинде жайгашкан дарыканалар жабууларын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги кабарлоодо. Маалыматтарга таянсак, бул чечимди ишке ашыруу келерки жылдан тарта иштей баштайт. Тиешелүү долбоорду өкмөттө жиберүү пландалууда. Эске салсак, ушул өңдүү өзгөртүүлөр Өзбекстанда дагы болуп, 200 дарыкана лицензиясынан ажыратылды. Маалыматтарга ылайык, алар чет өлкөдөн келген дары-дармектерди бир баада сатпай, дары-дармек каражаттарын жакшыртуу тууралуу жарлыкка баш ийген эмес. Ал эми Кыргызстан дары-дармек бааларына көзөмөл кандай жүргүзүлмөй болууда? Бул жана башка суроолор болгон жоопту Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов менен баарлашабыз. Саламатсызбы, Саматбек? Адегенде түшүндүрүп берсеңиз, эмнеге байланыштуу дал ушул ооруканаларда дарыканаларды жабалык деген чечимге келип атасыздар? Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул көйгөй биздин министрликте көптөгөн жылдар бою көтөрүлүп келип атат. Мына биздин ушу ооруканалардын ичинде, анан ооруканалардын территориясында көптөгөн дары сатуучу аптекалар курулуп, аптекалар уюштурулуп, бизге бир эле элге эмес, ошол жекте дарыланып аткан пациенттерге дагы өзүнүн бир терс таасирин көрсөтүп атат да. Өзүңүздөргө белгилүү, мына жакында эле жогорку кеңеште биздин ушул саламаттык сактоо системасын караган убакта биздин көптөгөн биздин депутаттар бул маселени да көтөрүп чыгышты. Эмне үчүн биздин ооруканалардын ичинде дагы аптека, сыртында дагы аптека көп депчи. Ошон үчүн мына 28 март күнү биздин саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясы өтүп, ошол жерде биз бир чоң орчундуу маселе карадык. Ошол маселенин тегерегинде ушул аптекалардын болусун же болбоосу жөнүндө чоң талкуу болду. Ошол талкуудан кийин бир жыйынтыкка келдик. Ушул азырынча мына ооруканалардын ичиндеги аптекаларды бир азайтуу, ошолорду чыгаруу маселеси көтөрүлдү. Мына азыр ушул маселе боюнча жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топ иштеп,
андан кийин азыркы жана нормативдик документтердин баардыгын бир системага алып келип алып, андан кийин биз ошону жумушту баштайбыз деп атабыз. Себеби бул биринчи аптекалардын, ооруканалардын ичинде болгону бул санитардык эпидемиологиялык көзөмөлгө терс таасирин тийгизет экен. Экинчиден, ошол жерде биздин пациенттерибиз, биздин ооруларыбыз мындай эс алуучу, жанарекиндей бир мындай өздөрү баягы оорудан кийин кичине коридордо басып, аны карап эмне кылчу шарттары дагы кыскаргандыгына байланыштуу биз ушул чечимге келип атабыз. Дарылардын баасы ар кайсы дарыканаларда ар түрдүү сатыларын белгилүү. Дары бир эле ишканадан же бир өлкөдөн келгенине карабастан аны көчө сайын тизилген аптекалар ар кандай баада сатат. Негизи баалар боюнча көзөмөл кандай жүрөт? Чынын айтканда буга чейин ушу бааларга көзөмөлдөө биздин министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан жүргүзүлгөн эмес. Ошон үчүн биз мына министрлик 2015-жылы бул чоң жумушту баштадык эле. Биз азыр эки чоң закон мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ал жалпы талкууга коюлуп, министрликтер менен баягы айтканда макулдашылып, азыр жогорку кеңешке киргиздик. Ошол жерде өкмөт тарабынан ушу бааларды тесттиктөө, бааларын бир тутумга алып келүү маселеси ошол жерде уруксат берилди. Закон мыйзам чегинде. Экинчиден, ушу келген дарылардын баягы айткандай качествосу, сапаты дагы көзөмөлдү өкмөт тарабынан жүргүзүлөт. Самат мырза, биз билебиз, Кыргызстанда дары-дармек сапатын көзөмөлгө алуу жана сапатын турукташтыруу тууралуу жоопкерчилик дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин мойнунда. Бирок алар толук көзөмөлгө алып жатабыз деген менен дарыканалардын ички баасына кийлигише албайт. Себеби Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ар бир дарыкана жеке ишкерлик катары каралганда, ушул буулуп калып жаткан жолду чечсе болбойбу? Ушул жаатында пландарыңыздар кандай? Ушул жерде биз дагы баягы мен айтып атпаймынбы, мына мыйзамдарды эмне кылып атканда, иштеп чыгып атканда, бул абдан талкууду жаратты. Абдан талкууду жаратты. Ошол дарыларды алып келип аткан фирмалар, сатып аткан фирмалардын баардыгын чакырып биз бир эмнеге жыйынтыкка келдик. Ушул дары-дармекти жанагындай качествосун, сапатын ошол департамент текшерүүгө алып, ошол азыр бир жакшы бир лаборатория куруп атабыз. Ушул лаборатория аркылуу ошол сапаты дагы чектелет. Экинчиден, биз ушул кирген дары ушу биздин чек арадан өткөндөн баштап ушул оорулууга жеткинче көзөмөлүндө туруучу электрондук базалык системаны куруп атабыз да. Ушуга мына 2017-жылы биздин биринчи этапыбыз ишке кирет. Андан кийин баардык жыйынтыктоочу этабы бул 2018-2019 жылдары жүргүзүлөт. Ошондо биздин мен айткан сиз көтөргөн маселени биз толук түрдө контролдоп алганга аракет кылабыз. Не только аракет кылабыз, болот, контроль болот. Жакшы экен. Ошол дары-дармек каражаттар тууралуу мыйзам долбоорунун артыкчылыгы эмне? Жаңылышпасам, учурда парламенттик эксперттер тарабынан тескелип жатты эле. Мына биринчи бул биздин системанын саламаттык сактоо министрлигинин бирден бир эмнеси, баягы айткандай өзүнө койгон максаты бул биздин мамлекетке сапаттуу дарыны алып келүү. Сапаттуу ушул жанарекиндей биздин ооруларга ичкенде, оорулар колдонулганда ушундай жакшы таасирин бере турган. Экинчиден, ушул биздин элдерге баасы тарабынан баягы доступность деп коет, ушул баасы тарабынан кол жеткизи. Үчүнчү тарабынан көзөмөлү. Төртүнчү тарабынан бул биз ушул баягы келаткан эмнени бааларынан баштап баардыгын көзөмөлгө алуучу электрондук система. Мына бул законубуз 4 чоң мындай айтканда багытты алкагын алып атат да. Анан экинчиден, биз мурда баягы биздин мамлекетке келип аткан дарыларды дагы, медициналык оборудованияларды дагы бир закон менен карачу элек. Азыр биз ушу медициналык шаймандарды, жанага колдонуучу керектелүүчү каражаттарын бөлүп өзүнчө карамак болдук. Дагы бир айтайын, эки закондо тең. Ушул биздин мамлекетке дары алып келеби, ошол жактан медоборудование алып келеби, ушул мыйзамда если ушул биздин баягы айткандай требованиябызга жооп бербей турган болсо, ошол алып келген киши, саткан киши и ошол фирма дагы жоопкерчилик алат. Ошону дагы биз кошо карадык да. Бул жактан баягы комплементарный закон деп коет экен. Ошо комплементарный закону дагы каралып, ошолордун жоопкерчилиги дагы көрсөтүлдү.
Абдан жакшы болуптур. Маегиңизге рахмат. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов дарыларды баалар жабылат делинип жаткан дарыканалар тууралуу айтып берди. Сизге ийгилик. Ааламда болуп жаткан кабарларды улантабыз. Кайрадан Дональд Трамптын кызы Иванка президенттик администрациясынын кызматкери болот. Ал президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул кызматка маяна төлөнбөйт. Иванканын жумушу бейформал мүнөздө болсо дагы бардык мамлекеттик кызматкерлер карманган эрежени сактаарын айтты. Иванка атасына кеңешчи болор тууралуу маалыматтар 20 мартта эле белгилүү болгон. Анда расмийлер президенттин улуу кызынын Ак үйдө жумушчу кабинети болорун жарыялаган эле. Маалыматта Иванка Трамп президенттик администрациядан эч кандай расмий кызмат ордуна бекилбей турганын белгилешкен. Кесиптешим Айгерим Жаныкул президент жакын туугандарын кызматка коюп жатканы жана ошол эле кезде бул Америка коомчулугунда кандай кабылданып жатканына токтолот. Айгерим, биз билебиз, жакын эле Трамптын күйөө баласы Ак үйдө анын жакын кеңешчи кызматын аткарары маалым болгон. Бул ирет Иванка аттуу кызы президенттик администрациясынын кызматкери белгилүү болуп отурат. Негизи Кыргызстандагы көрүнүштү алганда бул чоң айырмачылык катары көрүнүп жаткандай, себеби кайсы бир чиновник жакын тууган мамлекеттик кызматка орноштурса, бизде катуу сынга алынат эмеспи? Бул Америка коомчулугунда кандай баа берилет экен? Рахмат, өзіңіз жогоруда белгилеп өткөндөй, Дональд Трамптын кызы Иванка Трамп расмий түрдө ушул Ак үйдөгү кызматына киришкендигин чет элдик басмалар жазып чыгышты. Албетте, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, мындан бир нече күн мурун Джаред Кушнер, тактап айтканда Иванка Трамптын жолдошу дагы ушул кайнатасынын алдында иштери туурасында дагы маалымат тараткан элек. Кандай болгон күндө дагы бул маалыматтар деги эле Американын 45-чи президентинин ушул жакын туугандарынын Ак үйгө алып келип жаткандыгы албетте Америкада деле резонанс жаратты десек болот. Себеби дегенде ошол эле Трамптын оппоненттери бул кызынын жанагындай кызматка келгендиги бир четинен көптөгөн маалыматтарды алууга шарт түзүлүп калып жатат. Ошол эле Ак үйдүн батыш канатындагы багыл кабинетте отурушу дагы багыл көптөгөн маалыматтарга түрткү берет деген сыяктуу кооптонууларды билдирди. Бирок ошол эле учурда өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, администрация, Ак үйдүн администрациясы ошол эле кезде кандай болгон күндө дагы бул мамлекеттен айлык маяна алып иштеп бербесин, ошол эле учурда расмий баягы кайсы бир кызматка бекитилбестигин айтып баягы ошол оппоненттерин жоошуп жатат деп айтсак болот. Ошол эле кезде сиз Кыргызстандын баягы мисалында айтып кеттиңиз. Албетте бул ошол эле биздин бийлик сересинде отурган айрым бир чиновниктердин багы жакын туугандары дагы кайсы бир мамлекеттик кызматка орундашты же болбосо дайындаган учурда дагы албетте биздин коомчулук дагы бул терс көз карашта болуп жүргөндүгүн көп эле көрүп жүрөбүз. Бирок бул ирет ошол эле мен белгилей кетейин, Трамптын кызы буга чейин баягы атасынын миллиарддаган байлыктарын чачпаган, көбүнчөсү ошол соңку кездер америкалыктардын коомчулугунун алдында бир образ жаратты десек болот. Ошол эле баягы политикага же болбосо кечиресиздер саясатка кызыккан, ошол эле социалдык маселелерге аралашкан андай жөнөкөй кыз катары образ калтыргандыгын америкалык басылмалардын айрымдары жазышууда. Ошондуктан жанагындай атасынын алдында кеңешчилик кызматты аткарып жатышы дагы бул Трамптын өзүнүн жубайы Мелания Трамптын алдында аны көлөкөгө калтырып биринчи канайымдык ролду аткарып калат деген дагы багыл пикирлерди жаратууда Американын өзүндө. Трамп президент болгондон тарта эле командасынын ичиндеги ызы чуулар коомчулукка чыгып, журналисттер ал тууралуу байма-бай жазып жаткан, кайра Трамптын нааразычылыгын жаратып жаткан көрүнүштөр менен коштолуп келе жатат. Негизи АКШ президенти Дональд Трамптын кеңешчиси жана күйөө баласы Джаред Кушнер менен коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчи Майкл Флинн, АКШдагы Орусия элчиси Сергей Кисляков менен жолугушканы айтылып жүргөн. Мунун айланасындагы чуу эмне менен коштолууда? Ооба, башында бул кеңешчи тактап айтканда багыл күйөө баласы туурасында айтып жатам. Джаред Кушнер бул албетте ошол администрациянын өзүндө дагы конкреттүү түрдө жумуштарды аткара тургандыгы жазылууда. Бирок ошол учурда багыл кеңешчиси болот деген дагы маалыматтар тараганда бул дагы көптөгөн түк шүмөлдүү ойлорду жараткан. Себеби дегенде көбүнчө ошол эле америкалык басылмалар Кушнердин ошол Россиядагы чиновниктер же болбосо элчи менен байланышы бар деген маалыматтарды байма-бай жазып чыгышты. Мен белгилей кетейин, Кушнер буга чейин багыл өзүнүн ишкер катары ишкерлик менен алектенип келген, тактап айтканда. Бирок мына ошол Ак үйдө кызматка өтөөрдүн алдында ошол ишкерлик кызматын жыйынтыктап, анан
бирок ошентсе дагы ошол бизнесмен болуп жүргөн маалда орусиялык чиновниктер менен байланышы бар деген маалыматтарды буга чейин өзү дагы жокко чыгарып келген. Бирок албетте февраль айынан бери эле президент өзү Дональд Трамп дагы жанагы өзүнүн дагы бир командасындагы ишенимдүү адам Флиндин кызматтан кеткенден бери эле бул айтылып жаткан багыл маалыматтар четке кагып келет. Эгер мындан тышкары маалымат каражаттарында Дональд Трамптын КМШ мамлекеттериндеги ишкерлер менен мамилеси бар болгон деген маалыматтар тарады. Арасында Машкевич, Храпунов, Токтохуновдордун ысымы аталууда. Ушуга токтоло кетсеңиз, байланышы бар болгондо кандай маалда болгон экен? Туура, жогоруда айтып өткөн ысымдардын бардыгы ошол КМШ өлкөлөр, ошол эле Орусиядан чыккан багыл аттуу баштуу байлар, ошол эле банктардын башчысы, ошол эле жогорудагы азыр эсимен чыгып кетип атат, Храпунов сыяктуу адамдарды айтып өттүңүз. Бул Алматынын мурунку мэри деп атап өтөйүн. Деги эле бул адамдардын байланышы багы бизнес чөйрөсүндөгү жүргөн Дональд Трамптын багы жакын ымалада болгон деген маалыматтарга таянып жатат. Бул маалыматтардын эң башкысы катары багы Today басылмасы шаардан агылган. Анда маалыматтарга таянсак, бул эң башкысы ишкерлик менен байланышы бар дегенден мурун бул криминалдык чөйрөгө дагы түздөн түз багы аралашып келген деген дагы маалыматтарды жазган. Бирок албетте бул басылма чыккандан кийин эле президент буга карата комментарий бергенге да үлгүрдү. Албетте бул ирет дагы бул жалган маалымат деп бул кезектеги багы америкалык басылмаларга нааразычылыгын билдирип таарды чындыгы айтты десек болот. Себеби дегенде андагы маалыматтардын бардыгы калп карандай деген сөзүн айтты Дональд Трамп. Бирок ошол эле учурда биз белгилеп кетишибиз керек, бул негизи эле Американын өзүндөгү багыл басылмалар, көзгө көрүнөрлүк басылмаларга карата багы согуш административдик, ошол ак үйдөгү администрациясынын атынан кетип жаткан согуш буга чейин уланып келген, ошол президент болгондон тарта эле. Ал эмес буга чейин Дональд Трамп бир гана өзүмдүн гана эмес, жалпы америкалык басылмаларды, ошол жана айрым тактап айткан айрым басылмаларды да айтып өтөйүн, бардыгы эмес, бул америкалыктардын багы душманы деп дагы катуу сөзүн ошол эле багы Твиттер өңдүү социалдык баракчасында жазган болчу. Кандай болгон күндө дагы ошол эле кайрадан америкалык басылмалар мына ушундай Трамп менен ортосундагы жанагы журналисттердин карама каршылык жүрүп тиреши туурасында бул Американын өзүндөгү 45-чи президент, буга чейинки болгон президенттердин айырмаланып, ошол Трамптын ортосуна тиреш абдан күчөдү деп кайрадан багы үстүккө босток маалыматтар жазышууда десек болот. Кеңири маалыматыңызга рахмат, Айгерим. 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул АКШ президенти Дональд Трамптын жакындарынын кызматтарга коюлуп жатышы тууралуу айтып берди. Урунтуу окуяларды баяндаабызды улантабыз кийинки бөлүктө. Түрмө жетекчисинин орун басары пара менен кармалды. Ал 87 000 сомду алып жаткан маалда колго түштү. Бул маалда балыкчыда жер жемиш саткан ири логистикалык борбор ачылды. 11 каналынын кабарчысы жабдыктардын евро стандартка туура келер келбесин өз көзү менен көрүп келди. Ал эми Иорданияда өтүп жаткан Араб мамлекетинин лигасынын саммити өзгөчө окуя менен эсте кала турган болду. Сүрөткө түшүү маалында бети менен жерге жыгылган чиновниктин видеосу интернетке тарады. Бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө. Бишкек шаардык СИЗО бирдин жетекчисинин орун басары акча опуз алуу үчүн кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлайт. Маалыматтарга караганда СИЗО бирдин жетекчисинин орун басары ички кызматтын подполковники Эркинбек Шаршембиев пара алып жаткан маалда колго түшкөн. Кармалган кызматкер азык-түлүк продуктуларын ташуу тендерине байланыштуу 87 000 сом өлчөмүндө акча каражатын опузалап алган. Бул факты боюнча Атайын прокуратура тарабынан 313 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголду. Шектүү болсо КМКнын убактылуу камакка алуу жайына камалды. Кыргызстан өзүндө алып жаткан кабарларды улантабыз. Балыкчы шаарында Бирон жеке чакан ишканасынын жер жемиш сактаган ири логистикалык борбору ачылды. Аталган долбоорду 2 коммерциялык банк каржылап, аны салууга 4 450 000 доллар жумшалган. Насыя акысына имарат курулуп, кампага 2400 тонна жемиш бата турган муздаткыч өңдүү керектүү жабдуулар сатып алынган. Ачылган кампада жер жемиш ташып баштайм деп турган ишкер пландары тууралуу буларды билдирди. Эми мындай фруктохранилище бизде айылда эски советский союздан калган фруктохранилищелер бар эле. Ошону ага сактоо кичине оорураак болчу да. Убактысы азыраак, проблема
очередь аяка вперед барып задаток таштап, вперед оплата кылып. Ола системасы жер жемиштердин сапатын кетирбей 270 күнгө чейин сактап тура алат. Мындай технология жемиштерди чет өлкөгө импорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Аталган компания Ысык көл облусуна курулган себеби бул облустагы алма алмуруттар даамы, сапаты жана экологиялык жактан табигыйлыгы менен айырмаланып турат. Эң биринчиден ушундай логистикалык борборлор эң ушу фонддун максаттарына эң ылайык. Биз болсо ушу биздин айыл чарбада иштеген фермерлерге экспорт айыл чарба дүнүн экспортко чыгарган ишканаларга ушу көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ошол себептен биз ушу долбоорду каржыладык. Өнөр жай муздаткычтарын жеткирүү жана монтаждоо келишим Орусия Германиянын компаниясы менен түзүлгөн. Жабдык Евростандартка туура келерин Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Белгилей кетсек, 18 ай ичинде Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 213 миллион долларга 682 долбоорду каржылаган. Эми дүйнө лидерлеринин ыңгайсыз абалга түшкөн бир көрүнүшү тууралуу айта кетелик. Иордания өтүп жаткан Араб мамлекеттеринин лигасынын саммити өзгөчө окуя менен эсте кала турган болду. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы жазды. 18 мамлекеттин жетекчилери сүрөткө түшүүгө даярданып жаткан маалда Ливандын президенти Мишель Аун килемди буту менен илип алып, чалынып жыгылды. Бирок аны кесиптештери менен жардамчылары тез эле тургузуп алышкан. Видео социалдык тармактарда өтө тездик менен жайылып кетти. Кийин белгилүү болгондой, президент эч кандай каталган эмес. Бул арада Германиянын борборунда жыл сайын өткөрүлүүчү ITB Берлин көргөзмөсүнө коюлган кыргыз боз үй чет өлкөлүк туристтерди кызыктырганын АКШнын элчилиги кабарлайт. Аталган иш-чарага кыргызстандык туроператорлор менен туризм жаатындагы ишкерлердин жолугушуулары болгон. Кыргыз буюмдары коюлган көргөзмөгө 10 миңден ашуун адам катышкан. Көрсөтмө учурда кыргызстандык туроператорлор 1200дөн ашуун өнөктөштөр менен байланыш түзүп, европалык туроператорлор менен 31 келишим түзгөнгө жетишти. Кыргызстандык туроператорлордун Германияга барышына USAID уюму көмөктөшкөн. Аталган эл аралык уюмга өткөн жылы кыргыз өкүлчүлүктөрүнүн Мадрид, Стамбул, Лондон шаарларында өткөн көргөзмөлөргө катышуусун каржылаган. Ошондой эле бүгүн Кыргызстандагы АКШнын элчилиги окуучулар арасында эң мыкты англис тилиндеги ырларды созгондордун арасында сынакты жыйынтыктады. Чет элдик тилдерди даган окуучулар өлкөнүн ар аймагынан келген орто класстын окуучулары болуп саналат. Алсак Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы, Нарын, Баткен, Кызыл Кыя аймактарынан келгендер. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаранын максаты англис тилин үйрөнүүдө, балдардын чыгармачылыгында өнүктүрүү, Американын музыкалык маданияты менен да тааныштыруу болуп саналат. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү бейшембини жыйынтыктайт. Кечиңиздер жакшы, манайда өтсүн. 11 каналы менен болуп жаткан окуялар тууралуу кабардар болуп туруңуздар. Кайыр.